Кыздар алданбагыла. Сүйүү деп, романтика деп бүгүн жашыраак сүйлөп калса жигиттерге алданып калбагыла. Бүгүн көп жаш жигиттер бекерчи, эптеп байыраак кызга үйлөнүп алсам, жакшы жашасам деген эркектер өтө көп атат. Ошондон кыздарга айтарым, эскертүүм, алданбагыла. Алданбагыла. Ушундай эркектер көп атат. Не деп коет баягыдай Альфонс дейби? Жакшы сүйлөгөндү билет, романтика кылганды билет, бирок иш жүзүндө эч нерседен кыла албайт. Эркектер бар, билесиңер, айылдан чыккан эркектер бар. Ушундай келип шаарда жок нерседен акча кылат дей булар. Алтын балдар да буларчы. Муну эч кайдан таппайсың мындай адамдар. Мындай адамдар чыгып дароо тийиш керек. Сенин ойлоп жаткан романтикаң сүйүүңдү бардыгын керегинен ашча кылып берип коет ал. Себеби эң кыйын нерселерден өттү да. Калган романтика кылыштар бул оңой. Бардык эркектин колунан келет. Бир өкүнүчтүүсү ушундай да. Баягы эжелерибиз жакшыраак мындай сүйлөгөн, жакшыраак романтика кылгандарга тийип алат дагы. Же бизнеси жок, же нормальный иши жок, же окуган эмес. Көчөдөн 2 килограмм эт көтөрүп келгенди билбейт. Картошка алып келбейт, тирүүлүк кылбайт, 4 нан алып келбейт. Кызычуу ошо жоктуктун айынан ажырашып кетип атат. Не, башында курук сөз эле бар эле да буларда. Романтика ошол эле. Иш жүзүндө эчтеке жок эле. Балада да, кызда дагы. Ошондон жоктук буларды ажырашууга алып келди. Эмне үчүн ажырашкан кыздар, келиндер, ажырашкандар эмнеге мындай өтө баам парасаттуу болуп калат? Мынтип өтө текшерип туруп, акча таап атабы, каякта окуган, каякта иштейт, эмне иш кылат деп биринчи ошол жактарын сурап келип, андан кийин тиет десеңиз, булар негизи күйүп бүткөн да. Курук сөздө, романтикада, мынтип жыргап эле жүрүүлөрдө реал, акыйкат жок экендигин булар түшүнүп бүткөн да. Ошондуктан тиерде, экинчи болуп тиерде, ушу балдарымы караса, эптеп кийимин алып берсе, ушу байыраак болсо, акчалуу болсо, ишкери болсо деп айтат. Ошондуктан да кыздар романтика сүйүү деп силерди өмүрүңөрдү жей турган бирөөгө тийип калбагыла, ойлонгула.